Окумуштуулардын акыркы изилдөөлөрү көрсөткөндөй, жатаарда СМСтерди окуу, интернетти пайдалануу, оюн ойноо же сыналгы көрүү пайдалуу уйкуга терс таасир этет. Адамдардын 95% уйкуга 1 саат калганда электрондук девайстарды пайдаланышканын айтты. Үчөөнүн экөөсү түнкү уйкулары канбай, жумалары оор өткөн. Уктаарда пайдаланган жасалма жарык мелатонин гормонун күчөйтүп, организмге чоң терс таасир этет. Бул фактылар, бирок үмүт да бар. Жатаарда эч нерсе колдонбосоңуз, анда уйку, ден соолук, маанай, мамилелер, ишенимдүүлүк жакшырып, стрессти контролдой аласыз. Ошон үчүн баарын өчүрүңүз. Андан көрө уйкуга чейин китеп окуңуз. Уйку өзгөрүп, жакшы эс аласыз.